Саламатсыздар. Биринчиден, менин аты жөнүм Исабеков Нурбек Сыйкулович. 1980-жылы Завод областық су акайына караштуу Жигитал айылына төлөгөн. Биздин бул жака кайрылганыбыздын себеби өткөн жылдын 23-жылдын 5-декабрында мен Россияга кирип келатып, Ош Казан Москва алган рейсти. Ошол Казандан токтотуп, ошол выезд запретти сизге киргенге мүмкүн эмес экен деп кайра арка кайтарган. Ошол себептен бул жактан досторумдан, тааныштарымдан угуп, ошол Москвадан көрүп, ошол юристтер бар экен, ошого кайрылып көрө дегеним. Ошол себептен ошол юристтерге кайрылып, биздин проблемалар жакшы оң жагына чечилип, Кудай кааласа Москвага келдик. Биз ошол немеге Сахарага жөнөткөн. Сахарага жөнөтүп, ал жерден ошол Ленинский проспектке барып, дагы бир андан сапшып келди деп жөнөткөн. Биз ага чейин Кыргызстанга чыгыш керек болуп калып, ошого чыгып кеттик эле. Ал эмне себептен экенин билбей эле. Кайра ошо кайрылып кирип жатканыбызда ошентип запрет койгон экен да. Пешенеге жакшы юристтер бар экен. Сиздерге кайрылып, ушундан чыгарып. Границадан колуңузга кагаз берди? Границадан кагаз берди го. Уведомление берди. Кагаз берди, кагаз берип, кайра кайтаган. Москвада эмне жумуш кылып иштедиңиз? Москвада эми астында биз ошол таксиде иштедик. Такси. Сахарга барганбыз. Сахаргадан ошо Ленинский проспектке жөнөткөн. Ал жака барган чагында убакыт деле болбой калды. Кыргызстанга кетип калдым эле. Ошонун негизинде ошо достор киргенге запрет коюпту бизге. Ошо тааныштан, досторумдан көрүп, сиздердин адресиңиздерди берип, сиздерге кайрылып, рахмат ушул юристтерге. Биз проблемабызды оң жагына чечип, Кудайга шүгүр Москвага келип отурабыз. Качан биздин юрист менен иштешип баштадыңыз? Кайсыл айда? Бул юристтерге кайрылганыбыздын мен декабрдын башында болчу, келип кеткем. Андан кийин ошо январдын ортолоп 15-леринде кайрылдым. Февралдын башында ошо документтерди толуктап жөнөттүм. Анан ошо 1 айга жетпей эле кайра жооп болуп. 1 айда демек запреттен чыгарып. 1 айда, 1 айга жетпей запреттен чыгарып, билет алып кире берсең болот деп калдым. Ошол менен келип калдык. Азыр обновление болуп, ошондой болду. Рахмат юристтерге, сиздерге иштегениңизде ийгиликтер болсун. Мындай проблема, мигранттардын проблемаларын чечип бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Башында ишенбедиңиз беле? Телефондон. Биринчи келдиңизби офиске? Жок, келген жокпуз. Биз ошо телефондон эле сүйлөшүп, телефондон эле байланыштык. Ошо паспортторубузду, данныйларды сатып жөнөттүк. Анан ошо комментарийларды окуп калдык. Анан ошо арасынан көпчүлүгү эми алар деле ошо акчаны алат, алар чече албайт деген комментарийларды окудук. Анан арасынан ошо бирөө жазыптыр, жаңы жазды. Ишенсеңиздер болот, 100% мен кайрылдым. Кудайга шүгүр ошо проблемалар чечилип атат. Yani ошону окуп, жакшы ошо кайрылдык, ишеничтүү. Кайрылсаңыздар болот. Көбү алдыңганда Москвадагы адвокаттарга ошон үчүн көп кыргыздар. Ошондон көп кайрылгандан коркуп жатышабы. Ишенбей калышкан экен. Мен жакшы булар. Бул жакта договор түзүлүп.